Assalamu алейкум достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге майонез кошулбаган өтө бир даамдуу кооз салаттын рецепти менен бөлүшөйүн деп турам. Каналыма каттала элек болсоңуздар каттала кетиңиздер. Видеонун соңуна чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Бул салат мейман келип калганда жасап дасторконго тартсаңыздар, аябай сонун салаттардын бири болуп эсептелет. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи мен баарын ушундай кылып туурап алдым. Картошканы кыргычтан өткөрүп, этти туурап, көк чөптөр, сыр, туздалган бадыраң, болгарский перец жана чеснок. Сковородкабызга майыбызды коюп, этибизди салып, кара мурч жана туздан салып аралаштырабыз. Өтө көп куурбаңыздар, этиңиздер катык болуп калат. Ичине аралаштырып туруп эле суудан коюп, отубузду пасайтып, капкагын жаап, дымдап коебуз. Андан кийин кыргычтан өткөрүлгөн картошкабызды ушинтип муздак сууга чайып жууп алыңыздар. Ошондо крахмалы кетип, кууруганга ыңгайлуу болот. Мынакей ушундай сонун болуп калат. Биздин этибиз даяр болуп калды. Ушинтип суусу тартылып, этибиз жумшак болуп бышып калат. Андан кийин үстүнө тууралган болгарскийибизди салып, менде тоңдурулган түрү, биркимдей свежий түрүн колдонсоңуздар да сонун болот. Чесногубузду салып, үстүнө соевый соустан кичине коюп, куурубайбыз, жөн эле 1-2 минут ага аралаштырып, отту өчүрүп, мынакей биздин этибиз даяр болуп калды. Даяр болду. Эми картошканы кызып турган майга кичинеден салып, ушундай кылып кууруп аласыздар. Бул бизге салатыбызды кооздогонго керек болот. Картошка бай. Мынакей даяр болду. Кырсылдаган картошка болуп чыгат. Мынакей биздин этибиз даяр. Эми салатыбызды чогултуп баштайлы. Бадыраңыбызды салдык, сырды салдык. Сырды эрткичине муздагандан кийин саласыздар, болбосо эртип жиберет. Көк чөптөрүбүздү салабыз. Аралаштырабыз. Туз эч нерсе кошпойсуздар. Бунун арасында сыр жана туздалган бадыраң болгон үчүн өтө туздуу болуп кетет. Ошону эске алыңыздар. Мынакей салатыбыз даяр. Өтө кооз, тамдуу салат болот. Эми тарелкаларыбызга салып, менде бул салаттан 4 тарелка чыкты. Биздин даярдап алган картофель байыбыз. Үстүн ушундай кылып кооздоп, дасторконго тарта берсеңиздер болот. Өтө таамдуу салат болот. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо, ой пикирлериңиздерди калтырып, лайк баса кетиңиздер. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат.